Кайрадан апта ичинде болуп жаткан маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, Үмүт Теле студиясы өз берүүсүн баштайт. Кызматыңыздарда мен Жомарт Караев, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү берүүбүздүн кыскача топтомдору менен таанышып алыңыздар. Эл аралык мамилелер факультетинин жамааты иш сапары менен Андижан мамлекеттик университетине барып келишти. Андижан мамлекеттик университети менен Ош мамлекеттик университетинин ортосундагы кызматташтыкты ошону менен катар эле эки кыргыз өзбек элинин ортосундагы кызматташтыкты чыңдоо болуп эсептелет. Окуу жайда 8 мартка карата концерт уюштурулду. Бүгүн эми өзгөчө касиеттүү бир күн экен. Кечээ эле күнү ушул кыргыздын жигиттерин баарын ушул ак калпак күнү менен куттуктасак, бүгүн мынакей аялдардын аябай сонун майрамы экен. Окуу жайдын МИД факультетинде тегерек стол болуп өттү. Тегерек столдун негизги максаты окутуу процессиндеги иш-чараларды иш берүүчүлөргө жеткирүү. Китепкана жетекчилери менен магистранттардын жолугушуусу болду. Көптөгөн аталыштарды 100дөн ашык ошол магистранттар үчүн атайын бурч уюштурганбыз. Окутуучулар менен ата-энелердин ортосунда студенттердин билим алуусу боюнча талкуулар жүргүзүлдү. Мен балдарымда ушу заманбап технологияны барабар тең өнүксүн деп ошончо бул факультет тандады. Ош мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелер факультетинин жалпы окутуучулар жамааты студент жана магистранттар менен биргеликте Өзбекстандын Андижан мамлекеттик университетине иш сапары менен барып келишти. Эки тараптуу жолугушууда факультеттер аралык кызматташууларга келишим түзүлдү. Бул тууралуу алдыдагы материалда көрө аласыздар. Факультеттен барган делегацияны Захириддин Мухаммед Бабур атындагы Андижан мамлекеттик университетинин жалпы жамааты жагымдуу маанайда тосуп алышты. Алгач аталган окуу жай тууралуу кеңири маалымат беришип, окуу бөлүмдөрү менен тааныштырып чыгышты. Эл аралык мамилелер факультетинин деканы Эрлан Камалов, эл аралык мамилелер кафедрасынын жетекчиси Канышай Нурдинова жана чыгыш таануу кафедрасынын башчысы Жолдошбек Бөтөнөев баштаган окутуучулар, магистранттар, ошондой эле студенттер менен Андижан мамлекеттик университетинин тарых факультетинин деканы профессор Рустам Шамшудинов менен жакындан жолугуп кызматташуулар боюнча ой бөлүштү. Bizi Андижан Davlat Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Xudo xolasa mana endi O'zbek-Qirg'iz do'stligining yangi davr, yangi etap, yangi bosqich boshlandi. Bu bizga juda katta imkoniyatlar eshigini ochib berdi. Ijtimoiy hayotning barcha sohalarida biz avval azaldan shu ya'ni bir millat sifatida O'zbek, Qirg'iz bu qudag'ay bo'lib boshqa juda bir ajratish qiyin. Shuning uchun biz mana shu vodiydan jurnalni tashkil qilishdan ham maqsad vodiy aholisini etnik tarkibi ajoyib. O'zbek, Qirg'iz, tojik, Uyg'ur hokazolarda avval azaldan ota-bobolarimiz, ajdodlarimiz hammasi yakmush bo'lib, bir bo'lib ishlagan, yov bosqinchilarga qarshi kurashda yelkama-yelka turgan. Mana har xil achchiq, haqiqatda achchiq hollarda ham birga bo'lganmiz, yelkama-yelka turganmiz. Shuni mana hozirgi vaqtda biz shuni anglab, yoshlarni shu baynalmilal xalqlar do'stligi ruhida tarbiyalashimiz kerak. Мындан соң эки тараптын ортосунда тегерек стол болду. Жыйында академиялык мобилдүүлүк программасы аркылуу студенттерди мөөнөттүү алмашып окутуулар боюнча илимий, маданий, спорттук иш-чараларды биргеликте уюштурууга келишимге кол коюлду. Мындан сырткары студенттерге жогорку деңгээлде билим берүү максатында тажрыйбалуу окутуучулардын конок лекцияларын өткөзүү боюнча чакыруулар берилди. Тараптар мындай кызматташуулар окуу жайлардын деңгээлин көтөрүүдө чоң мааниге ээ экендигин белгилешти. Бүгүнкү иш сапарыбыздын негизги максаты ушул Андижан мамлекеттик университети менен Ош мамлекеттик университетинин ортосундагы кызматташтыкты ошону менен катар эле эки кыргыз өзбек элинин ортосундагы кызматташтыкты чыңдоо болуп эсептелет. Негизги
бизди Андижан мамлекеттик университетинде биздин факультетти кызыктырган нерсе бул ошол тарых факультетинде ошол эл аралык мамилелердин, дипломатиянын тарыхы абдан жакшы изилденгендигине байланыштуу биз ушул жердеги профессорлорду, окутуучулар курамын өзүбүзгө биринчи кезекте конок лектор катары чакырып, конок лекцияларды өткөзөлү деген пландарды азыр сүйлөшүп чыктык. Андан сырткары биргелешип илимий практикалык конференцияларды өткөрүү жана ошол илимий практикалык конференциянын негизги жетишкендиктерин биздин өз ара достугубузга, иш аракетибизге киргизүү жөнүндө жакшы мындай макулдашуулар болду. Анда негизги максат ушу эки элдин ортосундагы достукту чыңдоо максатында университеттердин студенттердин ортосундагы академиялык мобилдүүлүк программасындагы ишке ашыруу жана аны жогорку деңгээлге көтөрүү дагы максаттарыбыздын бири болуп эсептелет. Мындан соң магистрант студенттер окутуучулар менен биргеликте Андижан шаарына саякат жасап, андагы тарыхый жайлар менен таанышып чыгышты. Окуу жайда билим алуучулардын ар тараптан өсүп өнүгүүсү үчүн чет өлкөлөрдөгү көптөгөн университеттер менен байланыштар түзүлүп, кызматташуулар ишке ашырылып келет. Ош мамлекеттик университетинде 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата концерттик иш-чара уюштурулду. Салтанатка окуу жайда эмгектенген жалпы окутуучу жана кызматкер айымдар катышып, окуу жай жетекчиси Каныбек Исаковдун колунан белектерди алышты. Ошондой эле университеттин таланттар академиясынын жаштары айымдарга музыкалык чыгармаларды тартуулашты. Бул тууралуу алдыдагы материалда. Салтанаттуу иш-чара Захириддин Бабур атындагы драма театрында өткөзүлүп, алгач майрамдык кечеге келген айымдарга жагымдуу маанай тартуулоо максатта университеттин ректору Каныбек Исаков баш болгон жамаат шаң шөөкөт менен тосуп алышып, майрам менен куттукташты. Бүгүн биз Ош мамлекеттик университетинде 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата атайын бир чоң майрамдык программа даярдадык. Программада биздин Ош университетиндеги эң таланттуу бүтүрүүчүлөрүбүздүн өтө жогорку деңгээлдеги концерти, андан кийин Ош университетиндеги эмгектен илимде, билим берүүдө айырмаланган кесиптеш эжейлерибиздин баардыгын биз Ош мамлекеттик университетинин ардак грамоталарын, материалдык сыйлыктарыбызды тапшырабыз. Андан тышкары илимдин доктору, илимдин кандидаты болуп, бүгүн ошол дипломун ала турган мугалимдерибиз бар. Андан тышкары шаардык, областтык администрация тарабынан берген сыйлыктарды бүгүн тапшырабыз. Бул эми бизге жыл сайын салтка айланып калган, себеби университетибиздин 75%-га жакын жамаатынын студенттери бул кыздарыбыз. Дал эми окутуучу профессордук курамындагы 70%-га жакыны бул эжекелерибиз да. Ошон үчүн биз үчүн баягы аялдардын орду өтө маанилүү университетибизде. Ошон үчүн атайын бүгүн кечени арнап атабыз. Өмүрлөрү узун болсун, ден соолуктары бекем болсун, баарына энелик бакыт болсун. Улуулугун ырлар менен баяндап, аз деңтейбиз көкүрөктү аярлап, бүтүндүгүн сактап турган дүйнөнүн майрамыңар куттуу болсун, аялзат. Окуу жайдын окутуучу жана жалпы кызматкер айымдарына арнап университеттин таланттар академиясынын жаштары жагымдуу музыкалык чыгармаларды тартуулашты. Ansız deli türü candım oy
Ош мамлекеттик университетинин ректору Каныбек Исаков сөз сүйлөп, аткарылып жаткан алгылыктуу иш-аракеттер боюнча маалымат берип, жалпы айымдарды майрам менен куттуктап, жылуу сөздөрүн арнап, бир катар окутуучуларга диплом жана акчалай сыйлыктарды тапшырды. Кыргыз Республикасынын Ала Тоо айылдары коомдук экологиялык кыймылынын Каныкей ордени менен 8 март аялдардын эл аралык майрам күнүнө карата Кадырбаева Тамара Турсунбаевна сыйланат. Искусство факультетинин сүрөтчүлүк жана эмгек кафедрасынын профессору. Кыргыз улусу газетасынын Кыргыздын кыран кызы номинациясы менен Алиева Фарида Эсеновна сыйланат. Ош мамлекеттик университетинин кыргыз тилинин практикалык курсу кафедрасынын башчысы, филология илимдеринин кандидаты доцент. Бүгүн эми өзгөчө касиеттүү бир күн экен. Кечээ эле күнү ушул кыргыздын жигиттерин баарын ушул ак калпак күнү менен куттуктасак, бүгүн мынакей аязатын аябай сонун майрам экен. Биз эми Ош мамлекеттик университетине жыл сайын биз шунчалык ыраазыбыз, күтөбүз ушул майрамды. Себеби аябай сонун программа, биздин мырзаларыбыз, азаматтар, биз ошолорго шунчалык таазим кылабыз. Ошон үчүн мен шунчалык Кудайга ыраазымын. Биринчиден, ушул Ордолуу Ошто, анан ордендүү Ош мамлекеттик университетинде биз шунчалык талыкпай иштеп жүргөнүбүзгө. Себеби бизге бардыгы мүмкүнчүлүгүбүз бар, потенциалыбыз бар, анан жакшы сөз бар, бири-бирибизге шунчалык бир туугандай болгон мамиле кылганыбыз бар, ыйманыбыз бар. Ошон үчүн мен ойлойм, биз сыймыктанышыбыз керек. Бизге бир Кудай өзгөчө бир миссия берип атат. 21-кылымды ушул биз аябай сонун иштеп, анан кийин ушул арнашыбыз керек эмгегибизди өзүбүздүн улуу элибизге. Ошон үчүн мен бир тууган эже сиңдилеримди, агайынилеримди эле, анан ушул өзүмдүн коллегаларымды ушул касиеттүү күн менен куттуктагым келет, чын жүрөктөн. Карасаңыздар, кандай сонун бүгүн күн жайнап турат. Ошон үчүн биз ар дайым ушундай куунак көңүлүбүз менен аракет кыла берсек, ушундай сонун мына касиеттүү Суламан тоонун астында университетибиз дагы өсө берет. Флагман азыркы күндө келечегибиз аябай кең. Ошон үчүн рахмат сиздерге, ийгилик сиздерге. Ош мамлекеттик университетинин математика жана информациялык технологиялар факультетинин программалоо кафедрасында билим берүүнүн сапатын жакшыртуу максатында тегерек стол уюштурулду. Ага аталган факультеттин окутуучулары, студенттер жана жумуш берүүчүлөр катышты. Бул тууралуу алдыдагы материалда көрүп аласыздар. Иш-чара техникалык эсептөөчү каражаттарды жана компьютердик тармактарды тейлөө программасынын кесиптик ишмердүүлүгүндө билим берүү тармагынын максаттарынын күтүлүүчү натыйжалардын, окуу пландардын аткарылуусунда иш берүүчүлөрдүн ролу деген аталышта болду. Иш-чарада билим алуучулардын жетишкендиктери, окуу процессинде компетенттүүлүк мамиле, заманбап билим берүүдө сапаттык кепилдикти камсыздоо негизги максат болуп эсептелет. Биз атайын лицензияларды алганбыз. Орто кесиптик билим берүү программасы боюнча эсептөөчү каражаттарды жана компьютердик тармактарды тейлөө адистиги 2016-2017 окуу жылында ачылган. Бул программа боюнча бүтүрүүчү кафедра программалоо кафедрасы болуп эсептелет. 2017-2018 окуу жылында аталган багыт боюнча биринчи бүтүрүүчүлөр чыгарылат. Бүгүн Ош мамлекеттик университетинин математика жана информациялык технология факультетинде ТОСУТ деген адистикте биз иш берүүчүлөрдүн тегерек столун уюштурдук. Бүгүнкү ушул тегерек столдун негизги максаты окутуу процессиндеги иш-чараларды иш берүүчүлөргө жеткирүү, негизги билим берүү программасынын максаттарын, күтүлүүчү натыйжаларын иш берүүчүлөр менен пикир алмашып, алардын сунуштарын угуп, жаңылоо болуп эсептелет. Биринчиден, экинчиден ушул иш берүүчүлөр менен окуу жайдын ортосунда карым катнашты күчөтүп, байланышты орнотуп,
сапатты жогорулатуу болуп эсептелет да. Ушул максатта бүгүнкү тегерексиз солууда бир топ актуалдуу маселелер каралды. Иш берүүчүлөр тарабынан аябай жакшы сунуштар берилди. Биз ошолорду эске алып, окуу планын түзүүдө, окутуу процессин уюштурууда ушул сунуштарды эске алабыз деген ой болуп атат. Факультетте студенттердин сапаттуу билим алышы үчүн жакшы шарттар түзүлгөн. Компетенттүүлүктү биринчи орунга коюп, ишмердүүлүктү жакшыртуу, иш берүүчүлөр менен байланышты кеңейтүү боюнча кызыктар тараптардан сунуштар айтылып, окутуудагы актуалдуу маселелер боюнча талкуу болду. Иштеп дегенде бул иш-чара иш берүүчүлөр менен биргеликте алып кеткен бул өтө жакшы нерсе. Бул иш-чара менимче жылына 1-2 жыл өткөрүп турса аябай жакшы деп колдойм. Ошон буну аябай жакшы уюштуруптур. Уюштуруучулардын да мындан ары дагы жаңы технологияны өнүктүрүү, азыр технологияны өнүктүрүү заманында мындан ары иш берүүчүлөрдөн кандай талаптар келип атат, алардын талаптарына карап, студенттер окутса, кадрларды даярдаган болсо бул өтө жакшы. Окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүн заманбап адис катары чыгарууну негизги максатка коюп, окуу жайда мындай илимий иш-аракеттер байма-бай жүргүзүлүүдө. Мээрим Алмазбек кызы, Жолдошбек Шермаматов, Үмүт телестудиясы. Ош мамлекеттик университетинде китепкана мисир тутар ыйык жай, кирүү керек аруу таза дил менен аттуу семинар болуп өттү. Семинарга профессор, окутуучулар, магистранттар жана окуу жайдын илимий китепканасынын жетекчилиги катышты. Мында магистранттарга китепкананын иши жана жаңы ачылган электрондук порталы тууралуу маалымат беришти. Учурда университеттеги китептер электрондоштурулуп, китепкананын порталына киргизилүүдө. Мындай мүмкүнчүлүктөр магистранттардын илимий иштерди жазуусуна шарт түзөт. Ош мамлекеттик университетинде магистратура 2008 жылдан экономика жана менеджмент багыты, 2014 жылдан баштап бардык 26 багыт боюнча окутулууда. Жалпы адистиктер боюнча учурда 1000ден ашуун магистранттар билим алышат. Иш-чарабыздын негизги максаты биз пландаштырып киргизгенбиз магистранттарга илимий китепкананы мүмкүнчүлүктү пайдаланып маалымат табуу, информация, ошол жердеги илимий журналдарды, электрондук каталогго жайгашкан автореферат диссертацияларды жалпы эле өздөрүнүн ишинде пайдалана билүү жөнүндө үйрөтөлү деп көрсөтүп коелу жок дегенде деп мындай практикалык семинар дегенибиз да ошол практика жүзүндө мен атайын теги жерде китепканачыларда биз магистранттар үчүн бурч жасап койгонбуз. Мезгилдик илимий басылмалар, ал деген аябай жакшы илимий журналдар көптөгөн аталыштагы 100дөн ашык. Ошол магистранттар үчүн атайын бурч уюштурганбыз. Ошолорду пайдалануу учурда себеби илимий макалаларын жазууда адабий маалымат аябай керек да, акыркы 10 жылды анализдеш керек. Окуу иштеринде деле өздөрүнүн, ал тургай чыгармачылык иштеринде деле ошону пайдалана билүүнү бир багыттап берип коелу деп. Себеби көпчүлүгү башка жактан келип дагы бизге тапшыргандар, ошон үчүн Ош мамлекеттик университетинде ошол чоң мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланышып көрө билишсин деген ойдо. Ирибис 64 жана Кирлибнет ошондой эле окурман жана башка түрдүү маалымат, электрондук маалыматтарды пайдалана билүү үйрөтүү деген. Ош мамлекеттик университетинин педагогика жана дене тарбия факультетинин башталгыч билим берүү теориясы, методикасы кафедрасы Өзгөн районунун Кызыл Сеңир айылында жайгашкан Полот Жолдошов атындагы номер 26 орто мектебинде билим башаты башталгыч класс көргөзмө семинарын өткөздү. Бул семинар аталган мектептин окутуучуларынын атайын чакыруусу менен уюштурулган. Кафедранын окутуучулары мында бүтүрүүчү класстын окуучуларына билим алууда ийгиликтерге жетишүү боюнча семинар өтүшүп, тажрыйба бөлүштү. Ошондой эле Ош мамлекеттик университетинин билим берүү структурасы жана адистиктери боюнча кенен маалымат беришти. Папье-маше деп аталат. Бул кадимки пыяланын эле майды сукталат, себеби чыгышы кыйын болуп калат. Андан соң атал кадимки аталганы кагаздарды, газет аркадан кагаздарды берет, аларды майда кылып, эми кайнаткан учурда саласыздар да муздагандан кийин пыяланышына бир сыра кылып Мектепте студенттердин колунан жаралган кыргыздын улуттук буюмдары жана түрдүү сүрөттөр көргөзмөгө коюлду. Семинарга Өзгөн районунда жайгашкан бардык орто мектептердин мугалимдери тажрыйба алуу максатында катышты. Бүгүн Ош мамлекеттик университетинин педагогика дене тарбия факультети өз инициатива көтөрүп ушул жакында кабыл алуу процесси жүрө баштайт. Ошого
профориентациялык иштерди жүргүзүү максатында Өзгөн районундагы Кызыл Октябрь айыл өкмөтүндөгү Полот Жолдошев атындагы орто мектепке атайын бир выставка мындай көргөзмө уюштуруп, жөн эле келип өзүбүздүн куру сөзүбүздү айтып кетпестен ушул выставка аркылуу, көргөзмө аркылуу факультеттин, университеттин жетишкендиктерин, жасап аткан иштерин баяндап, анан өзүбүзгө тапшыра турган болочок студенттер үчүн бир профориентациялык иштерди жүргүзүү максатында келдик. Ушул залда бүгүн биздин факультеттин студенттеринин колунан жаралган эмгектер коюлду. Мыкты деген эмгектер, чындыгында эле өтө жогорку деңгээлде жасалган эмгектер, баланын мүмкүнчүлүгүн мугалим гана ачат да. Мына ушул балким ушул студенттер мектепте окуп жүргөндө ушундай жумуштарды аткарбагандыр. Бирок биздин факультетке барганда биздин мугалимдер ошолордун мүмкүнчүлүгүн мүмкүн болушунча ачканга аракет жасайт да. Азыр эми эмне деген сүрөтчүнүн эле көзү менен карабаганда, бул окуучулардын көзү менен, жалпы эле мугалимдердин көз карашы менен караганда бир топ мыкты эмгектер алынып келди бул жерде. Иш чаранын жүрүшүндө окутуучулар үчүн кызыктуу оюндар уюштурулуп, жагымдуу чыгармалар аткарылып, катышуучуларга жагымдуу маанай тартуулашты. Семинар бүгүнкү жогорку деңгээлде өттү десек болот. Себеби биз көп усулдук жардамдарды алдык. Көргөзмө дагы башталгыч класс мугалимдери үчүн аябай таасирдүү болду десек болот. Себеби көргөзмөнүн көп түрү коюлган. Башталгыч класс мугалимдери өздөрүнүн жакшы пикирлерин калтырууда. Бул боюнча биз ойлойбуз, мындан ары дагы биз Ош мамлекеттик университетинин педагогика жана дилетария факультетинин мугалимдери менен дайым байланышып, мындан ары байланышты чыңдап биз иш алып барабыз деп. Ош мамлекеттик университетинин жыйындар залында математика жана информациялык технологиялар факультетинин окутуучулары менен студенттердин ата-энелеринин ортосунда жолугушуу болуп өттү. Анда студенттердин кемчиликтери жана жетишкендиктери, ошондой эле алардын билим алуусунун сапаты боюнча талкуулар жүргүзүлдү. Бул тууралуу кийинки сюжетте көрө аласыздар. Чогулушка 9-11 класстын базасында окуган студенттердин ата-энелери келишти. Март айында өтүүчү аккредитациялоого ата-энелер комитети түзүлүп, аккредитация деген эмне? Аккредитациянын этаптары, түрлөрү жөнүндө жалпы маалымат берилип, келечек ээлеринин окууну бүткөндөн кийин кандай көндүмдөргө ээ болушу керектиги, эл аралык рыноктун талабына ылайык билим алуусу жана ал үчүн маанилүү болгон окуу предметтерине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча талкуулар жүргүзүлдү. Дипломду алып барып окуп отурган эмес, дипломду алып барып иштетип, өзүнүн таап жей турган инсандардан болушун биз аракет кылып, ошонун үстүндө иштеп атабыз. Мугалимдер жамааты мында жолугушууну көпөткөрүү, ата-эне менен байланышып, окутууну, билим берүүнү жакшыртуу, студенттердин жакшы билим алып, мыкты кадр катары калыптануусу үчүн пайдалуу экенин белгилешет. Жакшы нерсени башташкан экен, себеби баягындай окууда, баланын окуусунда мугалимдер менен ата-энелердин байланышы болгон аябай баланын окуусу чоң таасир этет деп ойлойм да. Себеби биз баягы мугалимдерге тапшырып коебуз да балабызды. Эми ошо ага эжекелерин үйрөтөт, ушакта өзүң илимдүү болосуң деген менен булар наоборот байланышты ушуна баштап, ушу ата-энелер дагы баланы көзөмөлдөп, баланын кандай кемчиликтери бар, окуусу же кандай жетишкендиктери бар ата-энеси билсе, бул дагы булардын ою ошондой экен да, бул дагы бала үчүн аябай жакшы экен да. Бул жакта аябай жакшы шарттар түзүлгөн экен, компьютерный класстар бар экен, мастерскойлор бар экен, ушу мугалимдердин
профессордук баягындай немелер деңгээли жогору экен да. Мээрим Алмазбек кызы, Чыңгыз Маматаев, Үмүт теле студиясы. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Ушул жана башка маалыматтар менен Ош Чекит Кейжи сайтынан жана YouTube каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Кызматыңыздарда мен Жомарт Караев болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.